Саламатсыздар, урматтуу бүтүрүүчүлөр. Бүгүн сиздер менен Билим Илим каналында сиздер менен мен Адылбеков Тимур. Урматтуу окуучулар, бүгүн көтөрүп турган темабыз бул эки өзгөрмөлүү теңдемелер. Эки өзгөрмөлүү теңдемелерди кантип чыгарабыз? Буларды чыгаруунун жолдору көп. Мисалы, биринчи сурообузду карап өтөлү. Анда 4a барабар 0,8b. Бул жагыбызда 3a кошулган 2b барабар 52 болсо, анда колонка A'бызда a кошулган b, ал эми экинчи колонкабызда 25 экен. Бул жерде сиздерге көрүнүп тургандай эле эки өзгөрмө турат, a жана b. Анда ушул жерден кантип чыгарабыз? Анда чыгаруунун бул жолу ордуна коюу жолу деп аталат. Анда бул жерде сразу эле жазып алайлы. 4a барабар 0,8b. Бул барабардыкты биз бардыгын оңго көбөйтүп таштайлы. Себеби бул жерде 0,18 болуп турат. Оңго көбөйтсөк бүтүн сан алабыз. Бүтүн сандар менен иштеш оңоюраак. Ошондуктан бунун бардыгын оңго көбөйтөбүз. Көбөйтсөк 4 оңго көбөйтсөк 40a барабар 0,18 оңго көбөйтсөк 8b. Биз мынтип ондук бөлчөктөн айырылып алдык. Анда бизде бул жерден b'ны таап алсак болот. B ошондо барабар 40a бөлүнгөн 8. 40-ты 8ге бөлсөк 5тен тет, анда жообубуз 5a. Биз азыр жоопту тапкан жокпуз. Биз болгону b'нын a'га болгон катышын таптык. B бул 5a'га барабар экен. Анда бул экинчи теңдемебизге кайрылабыз. B'нын ордуна биз 5a'ны коюп чыгабыз. Коюп чыксак 3a кошулган 2 көбөйтүлгөн 5a. B'нын ордуна мен мына 5a'ны койдум, табылган 5a'ны коюп чыктык. Бул барабар 52ге. Анда 3a менен кошобуз 10a'ны, бул 13a барабар экен 52ге. Анда a'ны тапсак 52-ни 13кө бөлсөк бул 4төн тет. A'быз 4кө барабар экен. Эми a'ны тапкандан кийин бул кайра бул чыгарган жерибизге келебиз. Бул жердеги a'нын ордуна таап алган 4тү коебуз. Койсок бул 5 көбөйтүлгөн 4 болот да, бул 20 болуп калат. Азыр бизге керектүү, биринчи колонкада керектүү b канчага барабар экенин таптык. b 20 барабар. Ал эми a'быз 4кө барабар. Анда ордуна коюп койсок 20 кошулган 4 бул 24 болот да. Биринчи колонкабыз 24, экинчи колонкабыз 25 болот атат дагы. b колонка чоң. Анда эмесе окуучулар, экинчи сурообузду көрөлү. Экинчи сурообузда эгерде бизге 4m кошулган 7n барабар 50 2,1n барабар 3 болсо, анда колонка A'да 7, m кошулган n биринчи колонкабыз, экинчи колонкабызда 80. Эгерде бизге ушундай суроо жерти чыгарып атканда математикадан ушундай суроо келип калса колонкабызда, анда бул эки өзгөрмөлүү теңдемени кантип чыгарабыз? Биринчи эле бул жерден бардыгын оңго көбөйтүп алалы. Себеби бул жерде 2,1ди биз ондук жөнөкөй бүтүн сан кылып алалы. Бүтүн сан кылып алсак, бунубуз 21 n болуп калат, барабар 30га. Анда бул жерден n'ди тапсак, n барабар 30 бөлүнгөн 21. Булардын бардыгы 3кө кыскарат. 3кө кыскартып беребиз. Кыскартсак алымында 10, бөлүмүндө 7 калат. Бул биздин азыр n'ибиз. N'ибиз ушунчага барабар экен. Анда бул жактагы n'дин ордуна 7ден 10ду коюп, m'ди таап алсак болот. Анда коюп көрөлү ордуна 4m кошулган 7 көбөйтүлгөн n'дин ордуна биз ушул таап алган санды коюп коебуз. Ондук бөлчөктү, анда көбөйтүлгөн 7ден 10. Бул жерде 7 менен 7 кыскарса, анда бизде калат 4m плюс 10 барабар 50.
анда 4m'ди тапсак, 4m барабар бул жердеги плюс 10 деген барабардыктын оң жагына өтүп кетсе, минус белгиси менен өтөт дагы. 50 минус 10 бул 40-ты берет. Бардыгын 4-кө бөлүбүз. Бөлүрсек m барабар 10 го. Ошондо биз m'ди дагы таптык, n'ди дагы таптык. M'и бул жакка келебиз. M'дин ордуна биз 10ду коебуз. N'дин ордуна 7ден 10ду коюп коебуз. Коюп койсок 7 көбөйтүлгөн 10 бул 70ти берет. Кошулган 7-ни көбөйтөбүз 7ден 10го, кыскарып кетсе 10 калат. Ошондо биринчи колонкабыз 80 болуп калат. Экинчи колонкабыз дагы 80. Ошондо 80 менен 80-ни салыштырган учурда экөө бирине барабар. Бул 80 менен бул 80 экөө бирине барабар. Жобу экөө барабар. Жобу высы болуп саналат. Урматтуу окуучулар, эми кийинки сурообуз номер 3. Номер 3тө көрөлү. Номер 3 бул жерде бизге эгерде x барабар 4y кошулган 1 жана ошондой эле y барабар 3x кемитилген 25. Анда бул жерде x кошулган y а колонкада жана b колонкада 10. Бул мисалыбызды чыгаруу үчүн биз эки өзгөрмөлүү теңдемени чыгарууну билишибиз керек. Ушундай бизге эки өзгөрмөлүү теңдеме берилип калган учурда биз булардын бардыгын кошуп койсок болот. Кошкон учурда бир өзгөрмөбүз жоголуп кетиши керек. Мисалды чыгарып көрөлү. Эгерде система кыла алган болсок, анда биз буну x деп туруп бир өзгөрмөлөрдү бул жакка, сол жакка өткөзүп алалы. Өткөзүп алсак минус 4y барабар 1. Ал эми бул жакта x минус 3x барабар минус 25 деген жаңы теңдеме пайда болот. Эми ушул жерден x менен x же болбосо y-тер жоюшуп кетиши керек. Жоюшуп кетиш үчүн бул эки теңдемени кошуп атканда алардагы бир өзгөрмө жоголуп кетиш керек. Мындайча айтканда кошулганда экөө 0го барабар болуп калыш керек. Бул жерде каралы 4y y болуп атат, 3x бул жакта жөн эле x болуп атат. Анда биринчи теңдемебиздин бардыгын 3кө көбөйтүрсөк, анда x 3x кемитилген 12y барабар 3 деген жаңы теңдеме алабыз. Ал эми бул жакта өзүнчө жазып коелу. Кемитилген 3x барабар минус 25 теңдеме системасы. Бул эки теңдемени кошкон учурда 3x менен минус 3x экөө 0го барабар болот. Минус 12-ни y-ге кошсок минус 11 пайда болот. Барабар минус 25-тен 3-тү кошобуз. Минус 25-тен 3-тү кемиткенде бизде минус 22 пайда болот. Минус 22 бул жакта y калып кеттир. Эми y-ти тапкан учурда минус 22-ни бөлөбүз минус 11-ге. Бөлсөк 2ден тиет. Азыр биз y-ти таап алдык. Бул бир эле өзгөрмө. Y-ти таап алдык. Y-ти таап алгандан кийин кааласаңар бул жактагы y-тин ордуна коюп x-ти таап алсак болот. Экинчи өзгөрмөнү кааласаңар бул жакка алып келсеңер болот, кааласаңар бул жактарга. Анда биз коюп чыгарып көрөлү. Биринчи эле теңдемени коюп чыгарып көрөлү. Анда y ордуна 2-ни коебуз. Анда x кемитилген 4 көбөйтүлгөн 2 барабар 1. Анда бул жерден x-ти таап алсак, x барабар 1. Бул минус 8. Минус 8 бул жакка оң жакка өткөндө плюс болуп атат. X барабар 9. Биз ошентип x-тин майнисин жана ошондой эле y-тин майнисин таап алдык. Y-биз 2-ге, x-биз 9-га барабар болду. Анда колонка биринчи колонканы чыгарып коелу. Анда x-тин ордуна 9-ду койсок 9, кошулган y-тин ордуна 2-ни койдук. Бул 11-ге барабар. Бул биринчи колонка. Ушул жерден көрүнүп турат. Биринчи колонка 11, экинчи колонка 10, ошондо 11, 10дон чоң, анда А колонка чоң. Жобу А колонка. Окуучулар анда эмесе 4-чү мисалды карап көрөлү. 4-чү мисал.
6x кошулган y барабар 18. Жана ошондой эле x кошулган 6y барабар 17. X кемитилген x кошулган y. Бул биринчи колонкабыз, экинчи колонкабыз 1-ге барабар. Анда бул жерде бизге керектүү нерсе, керектүү тамга бул x жана y экен. Анда x, y табышыбыз керек. Анда эмесе окуучулар номер 4-чү мисалды карап көрөлү. Бул жерде эки теңдеме системасы берилиптир. 6x кошулган y барабар 18 жана x кошулган 6y барабар 17. Жана ошондой эле биринчи колонкабыз x кемитилген y көбөйтүлгөн x кошулган y. Экинчи колонкабыз 1. Анда буну кантип чыгарсак болот? Анда биз буну бул колонкабызды биз ордуна коюу методу менен чыгарып койсок болот. Анда y барабар 18 кемитилген 6x. Биз y-ти таап алдык биринчи теңдемеден. Анда y-тин ордуна экинчи теңдемеге алып келип туруп, ошол y-тин ордуна ушул бизде чыккан санды коюп чыгарабыз. Анда x кошулган 6 көбөйтүлгөн 18 кемитилген 6x барабар 17. X кошулган эми кашаны ачып алалы. Кашаны ачкан учурда 18 6-га көбөйтөбүз. 18 6-га көбөйтсөк 48 4 108 болот. Кемитилген 36x барабар 17. Эми бул жерден x-тарды топтоштуралы. Топтоштурсак x-тан минус 36x кемитсек, анда минус 35x барабар 17 кемитилген минус 108. Бул жерде минус 35x-ти жазып туралы пока что. 17ден 108-ди кемитсек, анда биз 108 кемити 17, бул 1 калат, бул жерде 10, 9, 91, 91. 35x минус 91, минус 35x барабар минус 91 болуп калды. Бул жерден 2 тең минус 35-ке бөлүп таштайлы. Анда x бизге барабар 91 бөлүнгөн 35. 91 бөлүнгөн 35 бул биздин x-ыбыз. Анда биз y-ке келебиз. Экинчи теңдемени карайлы. Y-ке келебиз. Бул жерде x-тин ордуна 35-тен 91-ди x-тин ордуна коюп чыгарабыз. Коюп чыгарсак y барабар 18 кемитилген 6 көбөйтүлгөн x-тин ордуна 91 бөлүнгөн 35-ти коебуз. Барабар. Ошондо 35 кемитилген 6 буну көбөйтүп чыгалы 6-га. Анда 18 кемитилген 6-га көбөйтсөк 6 54 546 бөлүнгөн 35. Эми бул жерден биз бардыгын 35-ке көбөйтүп таштайлы. Көбөйтүп таштасак жалпы бөлүм 35, 18 көбөйтүлгөн 35 кемитилген 546 барабар 18-ди 35-ке көбөйтөбүз. 18 көбөйтү 35 40 болуп калат. 9 кошулган 24 2 54 0 ошондой 3 6 630 630 кемитилген 546 бөлүмүндө 35 калды. Барабар 630-дан 546-ны кемитебиз. 636-дан кемитебиз 546-ны. Кемиткен учурдан 0 13 9 0 90. 90 бөлүнгөн 35 болуп калды. Булардын бардыгын биз 5-ке кыскартабыз. Кыскарткан учурда бул жерде 18 бөлүнгөн 7. Бул биздин y-ибиз ушулга барабар.
Эми бизден аны сураган эмес, x менен y сураган эмес. Бизден x кемитилген y, x кошулган y сураган. Бизден бул x менен y таап алдык. Анда x-тин ордуна биз 35тен 91-ди коебуз. Ал эми y-тин ордуна биз 7-ден 18-ди коебуз. Анда биринчи колонкага коюп көрөлү. X-тин ордуна 35-тен 91, кемитилген y-тин ордуна биз 7-ден 18-ди коебуз. Барабар. Жалпы бөлүмү 35, 91 калат. Кемитебиз. 35-ти 7-ге бөлсөк 5-тен тет, 18-ди 5-ке көйтөбүз. 18-ди 5-ке көйсөк 90. Барабар. 1 бөлүнгөн 35. Бул биринчи кашабыз. Эми экинчи кашаны чыгарып көрөлү. Экинчи кашабыз 91 бөлүнгөн 35 кошулган 7-ден 18 барабар 35 91 кошулган 90 барабар 35-тен 91-ге 90-ны кошсок 181. Бул биздин жообубуз, суммабыз. Эми экөөнүн көбөйтүндүсүн табышыбыз керек. Көбөйтүндүсүн тапсак 181 бөлүнгөн 35 көбөйтүлгөн 35. 35-ти 35-ке көбөйткөн учурда биз 181-ди эгерде бөлсөк, ушул санга келип чыккан санга, бул 0дон 1ден кичинекей сан, анда дароо эле биз колонка B деп жазып койсок болот. Колонка B чоң, себеби 181-ди бөлсөк эгерде 35-тин квадратына, анда биз 1ден кичинекей санды алабыз. Биздин жообубуз ошондо колонка B 1 чоң. Андай бесе бүтүрүүчүлөр 5-чи мисалыбызды карап көрөлү. 5-чи мисалыбыз 4x кемитилген 3y барабар 29. X кемитилген 6y барабар 14. Анда биринчи колонкада x кошулган y табыш керек. Ал эми экинчи колонкабызда 4-тү табышыбыз керек. X жана y-тин майнисин таап туруп, ордуна коюп, биринчи колонканы табышыбыз керек. Анда бул жерден система кылып чыгаралы. Система кылып чыгарсак, бул жерде карайбыз. Бул жерде минус 3y экен, бул жакта минус 6y. Анда экөөнү тең, биз 6-6 кылабыз керек, бирок белгилери карама каршы болуш керек бири-бирине. Анда бул жерде биринчи колонканы минус 2-ге көбөйтүрөлү. Көбөйтүрсөк минус 2-ге, анда минус 8x кошулган 6y барабар минус 2-ге көбөйтө 29-ду, бул 58 минус 58. Жана ошондой эле экинчи теңдемебиз ошол боюнча жазылат. X минус 6y барабар 14. Анда бул эки теңдемени биз кошо берели. Кошкон учурда минус 8x-тан 1x алсак, бул минус 7x калат. Минус 7x. Бул жерде 6y менен минус 6y кыскарып кетет, жоюшуп кетет. Ошондой эле минус 58-ди кошсок 14-кө, анда 4 44 калат, минус 44. Анда бул жерден x-ти таап алсак, анда 44-тү бөлөбүз 7-ге. 44 7-ге бөлүнбөйт, ушул боюнча калтырып коелу. Анда биз x-ти таап алгандан кийин y-ти табалы бул жерден. Же болбосо биринчи жерге алып барып табалы. Каалаган жерге койсок болот ордуна. Биз азыр ушул жерге эле коюп коелу. Бул жерге койсок, x-тин ордуна койсок 44 бөлүнгөн 7 кемитилген 6. Кемитилген 6 y барабар 14. Бул жерде жалпы бөлүм беребиз. Жалпы бөлүм 7. Анда 7ден беребиз. Анда үстүндө алымында 44 кемитилген
6y көбөйтүлгөн 7 барабар 14. Карама каршы көбөйтүп беребиз. Көбөйтүлгөн учурда 44 кемитилген 6-ны 7-ге көбөйтсөк 42 y барабар 14-тү 7-ге көбөйтөбүз. Бул 28 2 98. 98 алдык. Эми y-терди бир жакка топтойбуз. Өзгөрмөлөрдү анан боштуктарды барабарсыздыктын оң жагына топтойлу. Анда 44 кемитилген 98 барабар 42 y. 44-төн 98-ди кемитебиз. Бул учурда 98-ден 44 кемитсек 4, 5 минус 54. Минус 54 барабар 42y. Анда y-биз барабар экен минус 54-тү 42-ге бөлгөнгө. Биз y-ти таап алдык. Эми x-ти да таап алдык, y-ти да таап алдык. Эми ордуна коюп коелу. X-тин ордуна биз 7-ден 44-тү коебуз. Кошулган y-тин ордуна минус 42 54-тү коебуз. Анда барабар жалпы бөлүм 42 болуп саналат. 42-ни 7-ге бөлсөк, бизде 6-дан тет. Анда 6-ны 44-кө көбөйтөбүз. 6 көбөйтүү 44. Кемитилген 54 барабар. Эми бул учурда 44-тү 6-га көбөйтөбүз. 24 2 көңүлдө. 24 26 264. 264 кемитилген 54 бөлүнгөн 42 барабар 264-төн 54 кемитсек 210, алымында 210, бөлүмүндө 42 калат. Колонка 1-ди карайбыз. Колонка 1-де 4 экен, 210-ду 42-ге бөлөбүз. 210-ду бөлөлү 42-ге. Эгерде 4-төн берсек 8 160 5-тен берип көрөлү. 5-тен берген учурда 0 20 0 1 0 10 210 значит 5. 210-ду 42-ге бөлсөк 5-тен тет экен. Жообуз x плюс y-тин суммасы бизге 5-ке барабар экен. Ошондо 5 менен 4-тү салыштырабыз. Бул жерде 5 чоң. А колонка чоң. Кийинки мисалыбыз номер 7. Номер 7-де x бөлүнгөн 2 кошулган y бөлүнгөн 3 барабар 6 дейт. Жана ошондой эле x бөлүнгөн 3-тү тап дейт. X кен барабар кен 2y-ге. Анда ошол биздин бүгүнкү темабыз боюнча 7-чи мисалды карайлы. Бул жерде бизге 2 теңдеме берилген, теңдеме деп койсок болот. Жана ошондой эле x бөлүнгөн 3-тү табышыбыз керек. Мындайча айтканда, x канчага барабар, ошону таап алсак, ал ошол тапкан санды 3-кө бөлүп койгондо биздин жообубуз чыгат. Анда аракет кылып көрөлү. X-тин ордуна биз 2y-ти коюп койсок да болот, же башкача жол менен чыгарып көрөлү. Бул жерде жалпы бөлүм берип көрөлү. Жалпы бөлүм 6. 6-ны 2-ге бөлсөк, бул жакта 3, биринчи бөлчөккө, экинчи бөлчөккө 2-ден тет. Анда биринчи өлчөгүбүз 3x болуп калат. Кошулган 2y барабар 6 экен. Анда 2y-биз бизде x-ка барабар. Анда ошонун ордуна коюп коебуз. Коюп койсок 3x кошулган x бөлүнгөн 6 барабар 6 экен. Анда 3x-ка 1x-ти койсок 4. 4x. Жана ошондой эле биз билебиз да, каалагандай сандын астында бөлчөктүн бөлүмүндө 1 деген сан бар. Анда карама каршы кайчылаш көбөйтүп көрөбүз. Көбөйтүп койсок, анда 6-га 6-ны көбөйтсөк, бул 36-га барабар. Жана ошондой эле x-ти эгер тапсак, 36-ны 4-кө бөлөбүз. 4-кө бөлсөк 9-дан тет. X 9-га барабар экен. Биз x-ти таптык. Анда x-тин ордуна 9 коюп коебуз. Бул жерге алып келип туруп
x'in ордуна 9 коебуз. 9 койсок 9 бөлүнгөн 3 бул 3'tü берет. Ошондо биздин жообубуз бул 3. Бүгүнкү темабыз боюнча 8-чи мисалга келдик. 8-чи мисалды карайлы. 8-чи мисалда m кемитилген n барабар 2 дейт. Жана ошондой эле m көбөйтүлгөн n барабар 0го. Анда биринчи колонкабыз m кошулган n, экинчи колонкабызда 1 дейт. Анда бул мисалыбызды чыгаруу үчүн биз буга маани берели. Экинчи биздин берилишибизге ал жерде m'ди n'ге көбөйтсөк 0 чыгат дейт. Бирок биз билебиз, каалаган санды 0го көбөйткөн учурда гана ал сан 0го барабар болот. Анда бул жерде n 0го барабар, же болбосо m дагы 0го барабар. Экөөнүн бирөөсү. Биринчисинде бир n'ди 0 кылып алсак болот, же m'ди 0 кылып алсак болот. Эми бул жака кайрылабыз биринчи условияга, биринчи берилишке. Ал жерде 0'ду эгерде m'ди 0го барабар кылсак, анда n'дин ордуна -2 чыгып калат экен. Биринчи учурда m'ибиз эгерде 0го барабар болсо, n'ибиз -2 экен. Экинчи учурду карап көрөлү. Экинчи учурда эгерде n 0го барабар болсо, анда m 2ге барабар экен. Ушул эки жолду чыгарып көрөлү. M'дин ордуна биз 0ду коебуз. 0ду койсок, кошсок m'ди -2. Бул жерде -2 чыгып калат биринчи условияда. Ал -2 бирден кичинекей. Ошондуктан 1 чоң деген белгини коюп турабы. Эми бизде экинчи вариантты карап көрөлү. Экинчи вариантта n'дин ордуна 0ду коюшубуз керек. M'дин ордуна 2ни койсок, 2 кошулган 0 бул 2 болот да, бирден чоң болот. Экинчи учурда биринчи колонкабыз чоң болуп калат. Бул жерде көрүп турасыңар. Экинчи колонка чоң болуп атат, биринчи колонка чоң болуп калат. Ушундай учурларда биз Г вариантын белгилейбиз. Жообу Г варианты. Урматтуу бүтүрүүчүлөр, анда эмесе бүгүн биз эки өзгөрмөлүү теңдемелер боюнча 8 мисал чыгардык. Анда эмесе бүгүнкү сабагыбыз соңуна келип жетти. Сиздер менен Элтер Билим Илим каналы жана Тимур. Саламатта калгыла.